20 жылдығым болды. Айылға барып, ал жақта 3 күн, 4 күн жүріп жазып дегендей балалық кездерде эстеп ошентип келдик бирөзө. Анан 82-лер деген ыр боюнча бул ошо кетип атканда эле түнү бала көчөдө ойноп жүргөн күндөрүм эле эске келбесе, башка мындай ошо классташтарым менен же болбосо бирге досторум менен мына отуруп алып абайлап ушундай ойноп бияктан үйрөнүп алдым. Анан ошону эметип ойноп берип. Саламатсыздарбы, Оду Лайфхак шоу. Бүгүн бизде сыйлуу коногубуз бар студияда. Маданияттын мыкты кызматкери жана ошондой эле Кызыл өрүк аттуу ыр менен жалпыбызга таанымал болгон Мирлан Баеков байкебиз конокто. Саламатсызбы? Чоң рахмат, саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз кандай? Сонун. Жакында эле мынакей 20 жылдык жолугушуу кечесине катышып келдиңиз. Жана ошондой эле 82-лер деген ырыңыз да жарык көрдү. Алгач маекти, кепти ушул сиздин акыркы жаңылыктарыңыз менен баштасак. 82-лер быйыл 20 жылдыгы болду. Тагыраак айтканда менин 20 жылдыгым болду. Айылга барып, ал жакта 3 күн, 4 күн жүрүп дегендей балалык кездерде эстеп ошентип келдик бирөзө. Анан 82-лер деген ыр боюнча бул ошо кетип атканда эле түнү классташтарым эмне сюрприз кылсам, эмне белек кылсам деп мындай өзүм ырчы болгондуктан бир Оригиналдуу, бир классташтар деген бир ыр керек болду да. Анан классташтар деп ырга чыгарайын десем, классташтар деген ыр көп. Анан бир оригиналдуу бирдеке чыгаргым келди негедир. Анан ошол күнү эртең кетем деген күнү эле 22 күнү эртең кетем деген күнү эле аранжировкасын сөз сөздөрүн баарын эртең менен саат 10го чейин жазып бүтүп даярдап, анан 3 сааттай эз алып интернетке таратып, анан токтогулга чыгып кеттим. Мен баргыча уже ал жакта 82-лер деген ырыбыз мен классташтарым дегеле жалпы токтогул 82-лерге хит болот аткан. Аябай таң калдым чынында. Анан ошентип бир жакшы өткөрүп келдик, аман эсен тынч өткөрүп келдик. Жакшы. Өзүңүздүн кичи мекениңиз туурасында айтып берсеңиз. Кичи мекеним Токтогул районуна караштуу Торкен деген айылда туулуп өскөм. Ошол жактан балалыгым ошол жактан өтүп, 11-класска чейин ошол жакта окуп, анан шаарга келгенбиз. Жакшы. Ал эми ушул кичи мекениңиз туурасында айтканда эле, мисалы, ал күндө балалык күндөрдө кайсыл жакшы бир көзүрмемдер эсиңизге келет? Кичинекей тууралуу айткан кезде эле ошо балалык кезде бала көчөдө ойноп жүргөн күндөрүм эле эске келбесе, башка мындай ошо классташтарым менен же болбосо бирге досторум менен сууга киринип, мындай жайдын ысык аптабында ошентип жүргөн күндөрүм аябай эске келет. Күнү да барып алып аябай эстеп, сууга түшө элек, могу жерге сууга түшө элек деп эстеп келдик. Биздин угушубузча ушул мурунку берген маектериңиздерде сиздин ырчы болушуңузга ушул атаңыз мындай көзү жеткен эмес экен да. Анан азыр ал боюнча ой өзгөрдүбү? Азыр ал боюнча өзгөрдү албетте. 90 градус өзгөрдү десек болот. Мен ойлогом балам ырчы болгондуктан көп эмгекти талап кылса ошол убакта жакшы мындай сабактан жалпоо болсом керек го. Негизи кийинки учурда 9-класска чейин жакшы окуп, анан кийин жалпоо болуп, сабакка жакшы көңүл бурулбай, көбүнчө музыкага басым жасап, ушинтип анан сабакты таштап койгон учурлар болгондо, анан сен жакшы окуп алсаң, сен кантип ырчы болуп чыкмак элең деп ушинтип менин көз намызыма тийген экен атам. Ошентип айтып калган жакында эле ошентип. Жет атаңызды билесизби? Жет атаңызды атап берсеңиз эгер билсеңиз. Чынын айтсам, жет атам билбейм. Анткени атам дагы тайнесинин колунда, тайтасынын колунда өскөндүктөнбү, анан ошо иш кылып атаңы үйрөтүш керек го. Мисалы мен балама үйрөтүшүм керек эле, атам мага үйрөтүш керек эле дегендей. Мен атамды деле күнөөлөбөйм, албетте. Атам тайне тайтасынын колунда чоңойгондуктан, ал дагы 3 атасын гана билет экен, айтыбыз боюнча. Мен дагы билбейм. Түшүнүктүү. Анан азыр ошол Жоролор тобундагы кетишине дагы бир себеп болсо керек. Жоролор тобу менен азыр ынтымагыбыз жакшы эле, мындай
үй бүлөлүк ынтымагыбыз же болбосо мындай достчулук ынтымагыбыз көп күнүгө жолугуп турабыз дегендей. Бирок бир гана мында чыгармачылык жолдо бирге иштешпей калдык, бирге гастролдо калдык дегенди түшүндүрөт. Бирок бул жака Бишкекке мен концерт койсом, же болбосо алар концерт койсо, мен барып колдоп бергенге даярмын. Алар мен концерт койсом, алар келип колдоп, мисалы концертине катышып, ушинтип бергенге гастролдобойбуз. Чогуу бирге иштешпейбиз. Жакшы. Ал эми азыр ушул учурда эски ырларды жаңылап ырдоо адатка айланып баратат. Андай ырларды сиздин да репертуарыңызда бар. Анан деги эле азыр жаш муундар, мисалы, мурунку ырларды ырдоодо кээ бир учурда бузуп салып атышат да мындай. Сиздин ошого болгон көз карашыңыз, жеке пикириңиз кандай? Мен ойлойм ушу эски ырларды, болбосо эски бир композиторлордун, эски бир оончулардын ырларын азыркы жаштар чынында аябай бузуп ырдап атканда мен да угуп жүрөм. Ойлойм ушу эски ырлар болобу же жаңы ырлар болобу, же башка жактын ырлар болобу, ошодон ашырып ырдаган болбосо вообще такыр ырдабай коюш керек деп ойлойм да. Ошондуктан мен аябай эски ырларды ырдаардан мурун өзүм ойлоном, өзүм ырдап көрөм. Аябай даже бир жылга чейин репетиция кылып мынтип ырдап, жеткиликтүү качан бир жеткиликтүү кылып ырдаганда анан ырдап чыгам да, ошого аракет кылам. Болбосо вообще такыр ырдабайм. Ошондуктан кийинки ырчылар билбейм, эми ар ким өзүнүн ою бар дечи. Может ырдагысы келет, мүмкүн. Мен ошондоймун. Ал эми сиздин өзүңүздүн аткарууңузда ырлардын ичинен кайсынысы көңүлүңүзгө жакын? Мен ырлардын ичинен почти бар эле өзүм ушу жактырып ырларды ырдап чыккам. Көбүнчөсү мага Кызыл өрүк, ата тилеги ошол ырлардын негедир өзүмө жакыныраак жагат. Келиңиз анда бизге жагымдуу чыгарма аткарып бербейсизби? Ошол аккордеонго да ылайыктуу.
береке. Үнүңүзгө береке, албетте. Жандуу үн менен жагымдуу ыр тартуулап бергениңизге ыраазычылык сизге. Анан ушул аккордеонду сатып алуу тарыхы дагы сизде бир өзгөчө экен да. Биз окуган маалыматтарыбызга караганда апаңыз алып берген экен. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Ооба. Ал бул аккордеон эмес болчу, тилекке каршы. Ал ушулга окшош, бирок мындан кичирээк аккордеон болчу. 9-ду бүтүп 10-класста окуп жүргөндө, 9-да ушундай убактарда Ош базарда бир апам келип, каникул убагында бул жака келип, мен жардам берчим апама. Сода сатып болуп анан. Ал убакта радиозел азыр деле бар го? Ооба. Радиозелден аккордеон сатылат деп айтып калды. Андан мурун комуз ойноп, ушул комузга кийин аккордеонго кызыгып, ушунчалык алсам экен, ушун жатсам турсам да аккордеон деп ушинтип жүрүп анан радиозелден айтып калды, аккордеон сатылат деп. Абалы жапжаң абалында деп анан. Барсам бир байке экен, аккордеон сатып жапжаң чынында. Аябай ушунчалык алым келип жүрүңүз деп эрişип алдым анан. Барсам ошол убакта 500 сом ушундай эле экен. 500 сом, азыркы 5000 сом дегендей окшойт менимче. 500 сомго мындай аккордеон бар экен, алып бериңиз десем. Ой, атаңыз ба, атаңыз. Алып бере турган биякта акча жок калат, анан бизде акча жетпей атпайбы деген сыяктуу ушундай проблемаларды айтты. Анан мен болбой эле алам. Көгөрүп турабы. Анан ошентип аккордеон алдырып алдым көкпеттен алып. Анан ошентип аябай сүйүнгөнүм эсимде. Анан аккордеон алдым, болду, айылга кетем, бияка иштебейм деп. Кичине бир жума жардам берениз, анан айылга барып мактаныш керек болуп калды. Анан ошентип айылга барып мактанып, анан өзүм деле билбейм аккордеонду. Кичине мынтип слух менен ойноп бияктан үйрөнүп алдым. Анан ошону эметип ойноп берип, анан ошентип жүрүп анан үйрөнүп алдык аккордеонду дагы. Ошондой болгон тарыхтары. Мирлан байке, анда бизге бүгүн кандай пайдалуу кеңеш көрсөтүп бересиз? Күнүмдүк турмушта көрсөтүп жүргөн пайдалуу кеңештердин бири экен, азыр байкап турсак, Пайдалуу кеңеш эми биз окуп жүргөндө мындай болбоду эле, анан китептерди мынтип жама ачык эмес беле. Анан китептерди ушул окуу башталганда библиотекага очередке туруп анан китеп алчубуз. Анан кайра окуп тараганда тапшырып берчүбүз ошол бойдон. Анан ошентип биз кандай ыкмаларды колдончу эле, китептерди мисалы скотч. Ал убакта скотч да жок болчу, камыр менен чаптап. Анан мондай атайын ала келгем. Чыңгыз Айтматовдун китеби бул дагы. Ошону биз молар эскирип калса, мондай наждак менен сүрчүбүз да. Мисалы молар китептин молары көбүнчө эскирип кетет. Анан ушуларды мондай наждак кадимки эле. Ушулар менен мону сүрчүбүз да. Мондай сүрзө кадимкидей монтип молар тазарат турган. Тазарат, жаңырат да. Муну отуруп алып абайлап ушундай кылыш керек. Кылдаттык менен. Андыктан азыр көрүнүп атса керек телекөрүүчүлөргө. Мондай. Урматтуу көрүүчүлөр, китебиңиздин кирдеп калган учурда мынакей Мирлан байке көрсөтүп жаткан ыкмаларды колдонсоңуз болот экен. Мынакей биздин жогоруда азыр Мирлан байке алып келген китеп. Буга чейин кир болчу, азыр болсо өңгө кадимкидей өзгөрүп, мынакей жапжаң китептин катары. Бул жагы жапжаңы кадимкидей. Бул жагы жана эски китептер койдум. Салыштырып алсаңыз болот. Деги эле күнүмдүк турмушта үй тиричилигине кандайсыз жана ошондой эле ушундай ыкмаларды колдоносузбу? Ыкмаларды колдонобуз албетте. Мисалы кандай ыкмаларды, мисалы өзүм бирдекелерди ушундай жаңыртып, ушундай сыяктуу ыкмаларды колдонуп келем. Жакшы, Мирлан байке, сиздин ошол акыркы алдыдагы пландарыңыз кандай? Дагы мисалы көрөрмандарды өзүңүздүн бир жаңы хитрлар менен тартууга, туруктуу көрөрмандарды кармап калууга кандай аракеттерди көрүп жатасыз учурда? Азыр чынында ырларым аябай жаңылыктарым, алдыда жаңылыктарым көп буюрса. Быйыл күзгүгө буюрса концерт берсем деп да даярданып жүрөм. Ошону менен катар, ошону менен бирге айылга барып дагы өзүмө күч топтоп келдим десем болот. Анан азыр жазылып катарда очередте турат, ошону очеред менен акырындан элге берип, интернеттерге таратып, интернет булактарына. Анан клип дагы буюрса жакындарда аракет кылып атабыз. Эми анын бардыгы алдыда, ойлогон
ойлорду азыр кыстаган турмуш жеңип убакыт негедир убакыттан да азыр жетишпей атабыз. Жакында эле токтолдон келип, азыр кичине биякта жумуштар менен дегендей. Буюрса алда да көп жаңылыктарым бар. Ошолор менен бирге, жалпы элдер менен бирге бөлүшкөнгө аракет кылып атабыз. Жакшы. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңызга ийгилик. Дайыма ушундай жөнөкөйлүгүңүздөн, адамгерчилигиңизден жазбай, дайыма элдин сыймыгына татып жүрө бериңиз. Рахмат. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Жалпы кыргыз элине, жалпы телегөрүүчүлөргө, жалпы Говорит ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге да келип чакырып, өзүңөрдүн кеңсеңерге чакырып, менден ушу элдер менен дагы көпүрөөк болуп байланыштырып, ушинтип койгонуңарга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Силерге да ишиңерге ийгилик болсун. Жалпы кыргыз элине дагы жайкыгысы каптап, буюрса жакшы өтө берсин. Эс алуу күндөр өтө берсин. Эми каникул башталды алдыда. Каникулда жакшы эс алып, кайрадан жакшы дем күч топтоп, жакшы өзүңөрдүн кайсы тармакта кесипте болбосун, өзүңөрдүн ишиңерди жакшы алып кетүүгө чакырып. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин бүгүнкү куттуу студиябызда маданияттын мыкты кызматкери жана ошондой эле белгилүү ырчы Мирлан Баеков байкебиз болду. Ал эми мен сиздер менен Лайфхак шоу программасында коштошом. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.